Кезекте ачык айкын программасы, студияда Каныкей Бозгонова, саламатсызбы. Мындан ары бала бакча, мектеп жана колледждердин директорлору атайын сынактын негизинде даярдаларын Билим берүү министрлиги буга чейин билдирүү тараткан. Конкурс кандай негизде болушу керек? Директорлорду мындай жол менен тандоо билим берүү системасында эмнени өзгөртөт? Министрлик 20-30 жылдап жетекчилик кызматтан ордунда козголбой келе жаткандарды өзгөртө алабы? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде бүгүн ачык айкын сүйлөшөлү деп турабыз. Студиябыздын меймандар менен тааныштырайын. Саясат талдоочулар Алмаз Тажибай жана Замир Айылчиев. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келдиңиздер. Мен айта кетчү жагдай, бүгүнкү программабызга билим берүү жана илим министрлигинен дагы атайын өкүлдөр келип, ушул айтылган маалымат боюнча кенен түшүндүрмө берсин деп биз чакыруу кылдык эле, бирок эмнегедир белгисиз себептер менен бүгүнкү программабызга катышуудан баш тартты. Ушул нерсени эскертип коюшубуз керек. Бирок бизге берген маалымат боюнча мен азыр ушул министрликтин берген кыскача түшүндүрмөсүн окуп берип коюуга уруксат этиңиздер. Бала бакча, мектеп жана колледж директорлорун тандоо конкурсу бир нече этаптардан турат. Анда директор болгусу келгендердин квалификациялык талаптарга жооп берер бербеси, тагыраагы документтик көрсөткүчтөрү анализденет, тесттик режимде сынак өткөрүлөт жана билим сапатын жакшыртууга коюлган план, максаттары каралышы мүмкүн деп жазылган экен. Бул учурда адам фактары толугу менен жокко чыгарылат, сынактын натыйжасы кырдаалдык тапшырмалар менен жана ыкчам чыгарып берүү компьютердик тест менен аныкталат. Бул жаңыланган кадрдык потенциалды дароо түзүүгө шарт жаратат. Бул конкурска учурда министрлик даярдык көрүп жаткандыгы үчүн азыр кандай өтөрү тууралуу так маалымат жок деп бизге ушундай маалымат берди, бирок өкүл келген жок. Алмаз ага, сиз бул маселени, ушул директорлорду 5 жылда бир алмаштырып туруш керек же башка бир система киргизиш керек деген маселелерди мындан мен билгенден 10-15 жыл мурда эле көтөрүп жүрдүңүз эле да. Азыркы көтөрүлүп аткан демилгеге пикириңиз кандай? Жакшы. Негизде эгерде алып көрсөк, бизде болсо, мисалы, башка өлкөлөрдө, региондордо 2014-жылдан кийин жаңы мектептин директору болгондорду алар 5 жылга мөөнөт кылып киргизишкен. Ага чейин баягы мурдакы менен киргендер алар тиелек. Пенсияга 63-65 жылга чейин чыкмайынча тийишпейт да. Эми мисалы Бишкек шаарда бул билим берүү министрлиги баш ийбейт. Буларда баягы сиз айтып аткандай 20 жыл, 30 жыл директор болгондор, эми 30 жыл жок, 20 жыл болуп 90-жылдан бери директор болуп жүргөндөр, алар ошо убакыт чейинде ордунда отурушат да. Бул мындай бөлүп айтсак болот да. Эми азыр ошо колледж болобу, бул билим берүү министрлигинин баш ийген мектептер, региондор дегендейчи, мисалы 40 район болсо, ошо 40 райондордо болгон директорлордун эмесин жанагындай жаңы келгендерди кандай бир жанагы конкурс катары өткөрөбүз деген буну көтөрүш керек. Бирок ошону жанагы айткандай эле ошо механизмдерди кандай өткөзүш үчүн бул жарандык коом, ушундай эксперттер кирип, негизги комиссия түзүлөт. Анан комиссия ошо шарттарын аяктан дагы баягы талкуулар болот. Ошол жерден дагы кандай бир мындай адам тийишпеген факторлор болуш керек да. Мындай же болсо дагы ал минимумга келиш керекпиз да. Ошондой кылып. Анан 5 жыл деген дагы эми буга жетип алдык. Бул дагы мөөнөт узак болуп калып атат. Биз ошону директорлор келгенде өзүнүн программасын айтыш керек. Эгерде программасынан 1 жылда бир кандай жыйынтык болбосо, буну кууп салыш керек да. Алмаштырып элечи, алмаштырып керек болсо, мугалимдерди алмаштырыш керекпиз. Мектепке баягы аларга дагы. Эми бирок бул жанагы бизде иш кодекс бар го, эмгек кодекс менен караган, ошого дагы лайкаштырып кандай бир кириш керек. Бирок мындай идеалдуу түрдө болсо, ошо жака келген мугалимдерди 1 жылдап контракт түзүш керек. Эгерде мындай алдыга кыябыз десек, анан директорлордун дагы мөөнөтүн 2 жыл көргөзбөсө, дагы 1 жыл берип, анан 3 жылдан кийин айдаш керек. Кандай бир механизмдер. 5 жыл мындай да 5 жыл отуруп алат, анан эчтеке кылбай деле кете берсе болот да. Ошон үчүн ошондой өзгөрүүлөр менен мындай концептуалды алып туруп
Анан ого туура жана бизде мисалы билим берүү министрлигинде азыр электрондук интернет менен адам карабагандай кылып компьютер менен тесттерди жана өткөрсө эң азыр бизде мамлекеттик органдарда эң заманбап технология болгондо бул билим берүү министрлиги. Мисалы быйыл биз Венгрияга алганда ошондой кылып конкурсту өткөрдүк. Ошондой кылып башка мамлекеттик органдар, башка мисалы кадр даярдоо жагына дагы ошо механизмди өткөрсөк, керек болсо жана акимдерди да тандаганга. Бирок аяктын баары коррупция менен айланышып калып, ошо бирок билим берүү министри бул технологияны ушу жылы бар. Ошону колдонуп болот да. Ошон үчүн ошого таянып, жана кол тийбестик деп атканы бул туура. Экинчиси жанагындай өзүнүн программасын алып чыгып көргөш керек. Анан эки нерсе болуп атат да, бизде азыр Конституция 21-жылдын беренеси боюнча, анан тышкары 21-жылы мыйзам бар. Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү бийлик боюнча ушу жылдан баштап району деп атпайбызбы, райондун төрагасын аким коет. Билим берүү министринин сунушташы менен. Демек, аким болсо, району болсо, ошо директорлорду ошолор коет. Дайындайт. Демек, райондук билим берүү башкармалыгына баш ийет деген сөз болот. Райондук билим берүү башкармасы акимге баш ийет. Анткени азыр болсок тиреши болуп, билим берүү министрлерди сен кимсиң деп акимдер мындай чыгып кетип атышат да, баш ийбейчи. Анан бу жерде азыр эки мындай коопсуздук эме болуп калып атат да. Бир жагынан акимдер болот да эртең кетет. Жергиликтүү адамдар билим берүү системасы ошо бойдон калат. Туурабы? Аким жооп бербейт. Аким убактылуу. Анан аякта алар дагы ротацияда. Мисалы ал жерден бирдемке болсо, андан сурайт эле, сен биздин кулунубуз болосуң, кана жооп бер, сен биякта эмне үчүн деп күйбөйт деген суроо болуп калып атат да. Анан акимдер болсо биздин өкмөттөгү өкмөт башчысына баш ийет. Өкмөт башчысы президентке баш ийет. Билим берүү министрлиги эчтеке жооп бербей калып атат. Демек, анда толугу менен функциясын билим берүү министрлиги жана азыр мыйзамдын долбоору болуп атат. Ошону жергиликтүү жана администрацияга бериш керекпиз. Дегенде жанагындай коопсуздук болуп атат да. Анткени биз билебиз, 2012 жылдары биз эки түздүү каржылоо боюнча бергенде көп мындан дагы жоготуу болгон да. Бул жерде демек бир карама-каршы нерселер бар экен да. Министрлик менен баягы жергиликтүү мисалы айылдардагы мектепте жергиликтүү бийликтер эмес, алар көңүшкөн. Азыр жергиликтүү мамлекеттик администрация менен, анткени мен азыр ошо райондун башчысын билим берүү министри сунуштабай берет, аким аны бекитет дегенчи. Анан бекиткенде дагы бир нерсе, бизде жана эмгек кодекс боюнча акимдер 65 чыкканга чейин аны эч ким ала албайт. Бизде ошо катарда ушундай көп эме бар. Эми бул эфир болсо аны түшүндүрүп бере алам. Замир мырза, сиз ушул кадамга кандай карап атасыз? Эми акыркы учурда азыркы министр ошол билим берүү тармагында бир топ реформаларга кадам таштап атат. Анын ичинен коомдо биз эфирге чейин сүйлөшүп калдык, сынга кабылгандар да болуп атат, туура эмес маалымат жетип калган учурлар да болуп атат. Азыркы кадам, мисалы Алмаз агай бир топ нюанстарды айтып атат да, мисалы карама-каршы министрлик менен түздөн-түз байланыш үзүлүп калган жерлер болуп атат. Бул кантип ишке ашат? Албетте, иш болгон жерде аркасынан сөз эрчийт. Ошондуктан азыркы жаңы келген министр өзүнүн ишин мындай функциясын так билгенин натыйжасында коомчулукта 30 жылдан бери топтолуп калган, таштанды десек болобу, чоң бир көйгөйлөрдүн көпчүлүгүн чечүүнүн үстүндө иштеп жатат да. Өзүңөр билгендей эле, жалпы биздин бир мамлекетте бир идеология негизинде бир чоң бир система, конкреттүү система негизинде билим берүү тармагында иштер жүргүзүлбөгөнүн натыйжасында бизде ошол жанагы көтөрүлүп жаткан жогоруда мектеп директорлору баягы атадан балага, муундан муунга өтүп кеткен учурлар да болуп атпайбы, же болбосо мурас болуп, же болбосо 20-30 жыл отургандар бар да. Ошол жана башында айткан көйгөйлөрдүн натыйжасы деп ойлойм да. Азыркы учурда комплекстүү түрдө бир идеологиянын негизинде жаңы министр Алмазбек Бейшеналиевич өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатат.
Бирок сиз айткандай эле албетте көйгөйлөр бар. Райондук билим берүү башкармалыгы түздөн-түз билим берүү министрлиги менен иш алып барыш керек эле, бирок бул жакта баягы аким, райондун акими бекитип атат. Анан сөзсүз түрдө аким министрлер кабинети менен биргеликте иш алып барат, президент менен иш алып барышат. Анан министрлик каякта деген да нерсе бар да. Ошону биз биринчи карап алышыбыз керек. Бирок мен азыр ойлойм, бизде региондордо албетте билим берүү маселеси бар. Бирок ошолор мындай чечилүүнүн үстүндө жүрүп жатат да, иш жүрүп атат. Бирок бизде эң чоң көйгөй Бишкек шаарында. Бишкек шаарында азыркы учурда мына ушул директорлор маселесине келгенде, директорлор маселеси боюнча айта кетсем, бизде чындыгын айтканда коррупциялык көрүнүштөр өтө чоң. Муну моюнга алышыбыз керек биз. Мына азыр Бишкектин мэриясынын алдында управление образования деген бар. Ошол управленияда иштеп жаткан баягы жетекчилер ушул нерсени көзөмөлгө алыш керек деп ойлойм. Мына азыр региондон келген баланы бир мектепке киргизиш үчүн ополтодой эмгекти талап кылат. Ошону менен катар эле 20-30 миң, 50 миң, 60 миң долларга чейин бергендер бар мисалы. Мына азыр 61-чи мектепти карап көрөлү мисалы. 61-чи гимназия Кыргызстандагы Бишкектеги эң алдыңкы математика, физика багытында гимназия да мисалы. Ошол жака бир баланы карапайым үй бүлөнүн баласын алып барып көргүлө алат экенби мисалы. Бала бакчаларда да ошондой маселе бар. Ушул нерсени мына конкреттүү түрдө ишке ашырыш керек. Ал эми менимче билет, сиз айтып аткан билим берүү башкармалыгы жакшы билет. Албетте билим берүү башкармалыгы бул нерсени билет. Бирок мэрлер аз өзүңөр көргөндөй эле мэрлердин бардыгы тең носки алмашкандай эле алмашып атпай турабы? Кээ бирөө 2 саатка шайланып атат мисалы. Ошондуктан бул нерсени түздөн-түз мэр өзүнүн кызыкчылыгын алыш керек. Бирок мэрлер келген мэрлердин билим сабатын көрүп атпайсыңар. Ошондуктан комплекстүү түрдө ошо билим берүүнүн реформасын ушу Бишкектен да башташ керек деп ойлойм да. Ал эми региондордо болсо билим берүү тармагында албетте көйгөйлөр бар, бирок алар акырында чечилип атат. Азыр мисалы Кыргызстан боюнча айта кетсем 2200дөн ашык мектеп бар мисалы. Албетте көйгөйлөр бар, бирок ошол нерселер акырындан мындай чечилип жатат да. Кудайым буйрса эми көчүп бара түзөлөт дейт, оңолот деп ойлойм. Бирок жанагы көйгөйдү биз жашырбашыбыз керек. Бирок азыркы келген министрдин жакшы бир сөзү болуп атат. Мисалы, мугалимдерге жанагы айлык маянасын көтөрүп бербедиби? Ошондон сырткарда айтып атат да, эгерде мектепте кандайдыр бир көйгөй болсо ошол нерсени жашырбай айткыла. Келгиле, мен көмөкчү болоюн, ачыкмын деп атат да. Өзүңөр билгендей эле Кыргызстанда бюрократия мисалы барганда бардыгы сонун бизде бүт бары бар дейт. Компьютердик класстар барбы? Натыйжада жок болуп чыгат мисалы. Бардыгы эле өзүнүн баягы ордун сактап калуунун үстүндө да. Бул нерсеге түздөн-түз жанагы райондук билим берүү башкармалыгы, шаардык билим берүү башкармалыктардын дагы чабал иштөөсүнүн натыйжасы да мисалы. Ошолордо дагы мындай менеджерлик сапат жок болуп атат чынын айтканда. Анткени менеджерлик сапат мыкты болсо жакшы бир директорлорду алып келишет да мисалы. Анан директорлор дагы мисалы мен экранда турам, элибизде карап турат мисалы азыр көпчүлүк региондордо иштеген мугалимдердин мисалы мектептерде ушундай көйгөй бар да. Мисалы 2-3 группага бөлүп мисалы мугалимдердин мындай жана сааттык маселелери да бар мисалычы. Ошол нерселерди да биз толук кандуу чечишибиз керек деп ойлойм. 2-3 жаат болуп бөлүп алган. 2-3 жаат болуп бөлүп алган. Бирок бул нерсеге түздөн-түз жанагы райондук жана шаардык билим берүү башкармалыктары жооп бериши керек да. Мен айтып жанагыда ушундай жагдайларды алганда бул ушундай сынак менен тандап алуу бул маселени чечеби? Бул комплексти караш керек. Мисалы сынак менен болсун ал бир жөн. Мисалы эми дүйнө жүзүнө тажрыйбасын алсак, аякта жергиликтүү бийлик эле жооп берет, жергиликтүү бийликтер ошо жумушка алат. Анан мисалы ошо жергиликтүү ким кожоюн болсо ошо алат. Анан алганда алар болсо, мисалы керек болсо, азыр мындай бизде болуп атпайбы? Району бекитип же директорлордучу же болбосо аким болобу же билим берүү министрлигинен бекитип атпайбы? Бекитип коюп анан жооп бербейт ал мектепке. Бекитип эле коет, жоопкерчиликти албайт да бизде эч ким. Ооба бекитет. Бишкек шаарында эле мэр же Ош шаарында мэр бекитет. Ошо мейли конкурс менен алган. Бирок ошо менен унутуп калат. Ал тиги жооп бербейт да. Ошон үчүн системаны башкача кылыш керек. Эгерде биз жергиликтүү бийлик берсек, колуна жергиликтүү бийлик ошол жерден комиссия түзөбү, мисалы дүйнө жүзүнө тажрыйбаларды болсо ошо директорлорду алганда ошонун ким кожоюн, мисалы көп менчик болсо, менчик комиссия түзүп, комиссия
аякта болсо жанагы попечительский деп коет, көмөк көрсөткөн адамдар болот. Алар баягы акча салып атканда, алар да кожоюн да баягы акчасын каяка сарпташып атканын билгендер, ошолор эң мыктыларын тандап алат. Ошо практика өтүш керек, бир эле жол. Болбосо кадыркы жана айтып атпайбыз, мүмкүн бул өтүп аткан орто жолдогу чаралар болуп атат да кийинкиге. Эң акыркысы түбү кожоюн ким? Кожоюн ошо жерде эл. Ошо мектепке дагычы, ошо кожоюн ким? Элдин жоопкерчилиги болуш керек. Анан ошо жерде жергиликтүү бийлик жооп бериш керек. Анткени ошону шайлап атат эл, өздөрүнүн кулундары. Демек ошо билим берүү министрлиги эмес, району дагы эмес. Ошо өздөрү жанагындай эл контролдош керек билим берүү системасын, элдер ошо талап кылыш керек. Жергиликтүү бийлик дегенде айыл өкмөттөрү, ооба. Анткени анын кереги эмне анда? Айыл өкмөт болбосо бизде ат эле бар да. Ошон үчүн бийликти бериш керек, жооп ошол менен жоопкерчиликти жергиликтүү бийлик өзүнө алыш керекпиз. Бизде ала албайт. Анткени мен эми түшүнүп атабыз да. Аякта билимсиздер болуп атат. Мисалы бизде жана реформалар болбой калганын себеби, мисалы ошо айылдагы, ошо жердеги жөндөмдөгү бухгалтерлер жок болуп калган. Ошону отчетту бере албай калган. Жана акчаны бергенге кайта бияка биздин жанагы эсеп палатасына же болбосо казначействого ошону жооп бербей койгонуна кой сактап калайлы. Анткени мындай караганда бизде кадр маселеси жергиликтүү бийликтен баштап министрликке чейин көйгөй болуп атат да. Агай, биз азыр Бишкектин маселесин айтып атпайбызбы? Мисалы да макул райондун деңгээлинде, айылдын деңгээлинде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары ошондой жоопкерчилик алган системаны. Бирок Бишкек шаарычы мен айтып кетейин. Бишкек шаардын мэрин, Ош шаарынын мэрин эл шайлабайт. Муну өкмөт бекитет. Туурабы? Демек ал эч кимге жооп бербейт. Бишкек шаарлыга жооп бербейт. Ал бийликтеге жооп берет. Өйдө жакта ким аны койду? Мындай система бизде да саясатта. Ким сени койду, сен ошого жооп бересиң. Элге жооп бербейт. Эгерде эл шайласа Бишкек шаардын мэрин, же район акимдерин шайласа Бишкектеги 4, ал башкача болот. Анда элге жооп берип, элге жанагындай маалымат берип турмак жыл сайын. Бирок бизде азыр эле ошондой экен да система. Мисалы Бишкек азыр Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгы туура эмес. Бишкектин мектептеринин директорлорун дагы министрлик дайындабайт мисалы. Ооба. Бирок айтып атпайбы. Бирок эч ким жооп бербейт. Бирок эч кимге жооп бербейт. Анткени мэрди эл шайлабайт да. Ошон үчүн бул система жергиликтүү бийлик толугу менен ишке ашырган эмес. Бишкек шаары менен Ошточу. Анан тиги жергиликтүү бийликтерде эгерде ошондой берсе, ошол убакка чейин мына билим берүү министрлиги билим берүү саясатын ишке ашырат, саясатын чыгарат дегенде издеп кандай болуш керек деп. Анан аны өздөрү аткарат. Анан үчүнчү функциясы өздөрү контролдойт. Мисалы баалайт да. Мындай болбош керек. Ошон үчүн көйгөйлөр болуп атат. Эми азыр болсо жанагы аткаруу бийлигин жергиликтүү берели десек, анда дагы көйгөй болуп атат да жанагындайчы. Ошон үчүн биз азыр мындай айтканда реформалар болуп келген. Эми бир мындай айтканда ашууга келдик да, эми ашуудан ары каяка барабыз дегенди карап отурабыз да. Ошон үчүн азыр убакыт келди. Анан азыр билим берүү министрлиги жанагы мыйзам чыгарып атат. Ошо мыйзамда мындай калыптанып калды. Биз өзүбүз талдоо борбору менен анализдесек, талдасак эски ойдон калды да. Реформанын эчки мындай жок ал мыйзамдардачы. Демек реформа кылууга жол бербей атат, Ошо азыркы долбоор дагы биз карап көрдүк да, жол бербейт. Мындай караганда 34 эле карама каршы коррупцияны өндүргөн, баягы мурдакы статустарды бекиткен эле баягы коррупция жемкорлук менен айланышкан. Ошон үчүн биз алдыга жылыш үчүн дебюрократизация кылыш керекпиз. Бюрократияны жоготчу билим берүү системасында. Экинчиден жемкорлукка жемкорлук деген бир коррупционный эмени алып салыш керек 5 кадам менен. Биринчи кадам бул биз контрольный функцияны алып салыш керекпиз. Ошо районодон болобу, билим берүү системадан. Ал эмнеден? Бул лицензирование кылат, аккредитация, аттестация кылыр, мугалимдер дагы аттестация кылып, иши көп ушундай эмелер менен ар бир билим берүү деңгээли бар да. Мектеп бала бакча, анан мектеп, жогорку окуу жайлар, ошонун баарын тең жеке менчик менен мамлекет муниципалдык тең кылып бир саясат жүргүзүш керек. Экинчиси
бул академиялык эркиндик бериш керекпиз. Жана айтып атпайсызбы? Ошол жерде жана мектептин директору академиялык свобода менен, эркиндик менен өзүнүн программасы менен келиш керек. Мен мындай кылам, биз балдар бактылуу болуш керек, же болбосо ошо райондун чөйрөсүнө карата кандай бизге келечекке механизатор болобу же фабрика заводко иштеген завод болсо ошого даярдаган деп мектептин программасын өздөрү түзүш керек. Албетте стандартты дагы өзгөртүш керекпиз. Мугалим өзү китептер болобу программасын предмет. Менин түшүнүгүмдө азыркы ушул конкурстун негизинде өткөзөбүз деп аткан министрликтин баягы ою ошол сиз айтып аткан баягы директорлордун атайын программасы болуш керек. Ал мыйзамга жараша болуш керек. Мыйзам ага жол бербейт. Эртең сен сонун кылып эметем десе ал ишке аткара албайт директордун мектеби. Биринчи мыйзамды өзгөртүш керек. Ооба, ошо мыйзамда билим берүү министри консерватор болуп көп эмелем сүйлөшүү жүргүзүп атат, кеңешме жүргүзүп атат. Бирок баягы эле консерватордук элди биз билебиз кандай билим бериш керекпиз дегенде этатичный деп коет. Тоталитардык, авторитардык мамлекетте эле көз караш болот. Биз баягы Совет Союзунун моделинде башкарууда военизированный кылып эле биз билебиз деген система калыптанып калган да. Замир мырза, айтсаңыз, ушул мисалы конкурстук негизде тандоо жана сиз айттыңыз, Бишкек шаарында өтө бул директорлорго байланышкан маселелер көп. Ошол нерселерди чече алабы ушул кадам? Сөзсүз түрдө азыркы учурда мына Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич билим берүү багытын өлкөдөгү эң чоң стратегиялык приоритеттүү багыттардын катарында кошту. Ошонун натыйжасында биздин агартуучулардын айлык майнасы 80-100%га чейин көтөрүлдү да. Ошондуктан бул жакшы көрүнүш. Ушунун натыйжасында бир жыйынтык келет деп ойлойм да. Анткени албетте ар дайым акча мотивация болуп келген бардык тармакта. Ошондуктан бул да биз үчүн, биздин агартуучулар үчүн аябай жакшы болду. Ал эми Бишкек шаары боюнча айта кетсем, бизде мэриянын алдында ошол жана билим берүү башкармалыгы деп атпайлыбы? Ошол нерсени бир мыйзамдарды өзгөртүшүбүз керек. Анткени бул түздөн түз билим берүү министрлиги менен иштешсе, азыр мына Бешиналиевди айтып кеттим, жакшы кадамдар болуп атат. Бишкекте да бир жаңыча көз караштар пайда болмок деп ойлойм. Ошол эле жана ваучердик система боюнча жана башка жактарда дагы. Жана азыр бизде мындай ошо бала бакча боюнча алып карасак, ошол эле жана мектептер боюнча карасак, чындыгын айтканда абдан чоң көйгөйлөр бар. Ар бир мени ата энелер калпайттырбаса керек, ар бир мектепте ошондой коррупция бар. Муну моюнга алышыбыз керек. Миллиондогон акчалар айланат. Миллиондогон акчалар билебиз барыбыз. Мугалимдердин чөнтөгүнө, директорлордун чөнтөгүнө кетип атат. Мугалимдердин эмес, эми директорлордун, жетекчилердин. Ошондуктан бул нерсени биз толугу менен өзгөртөбүз десек, мыйзамдарды өзгөртүшүбүз керек. Ошо мыйзамдын негизинде билим берүү министрлигинин алдында болсо, кандайдыр бир чоң бир иштер жасалмак деп ойлойбуз да. Мына азыр мектеп директорлор боюнча айта кетсек, каалаганын алып келип, каалаганын коюп атышат мисалы. Көңүлүнө жакпай бир нерсени айтып койсо, ошол оппозиция болуп койсо, туура бир сындаганга жараша сунуш берип койсо, ошол келечектүү мугалимдердин баардыгы кетип атат да мисалы. Кысым кылып атат кадимкидей. Анан азыр мына эң көбүнчө ошо Бишкекте мына пенсия жашына курагына келип калган биздин агартуучулар, мугалимдер, эжелер, агайлар ордунан жылбай муунга берип атат да. Ушул нерсе өзгөчө Бишкек кааласында биздин борборубузда болуп жатат да. Азыркы учурда биздин дүйнөлүк тенденцияга карата биз өзгөрүшүбүз керек. Туурабы? Бул нерсе деген эмнени билдирет? Азыр деген баягы мектеп директору десе улгайган адамды бизде Кыргызстанда бандай визуализация кылышат да. Биз азыркы учурда мындай креативдүү жетекчиге муктаж болуп атабыз да, мектептердин директорлору. Алар менеджментти, башкарууну, ошол коллективге, мугалимдерге мотивация берүүнү, андан сырткары жана independent learning деп атпайбы? То есть ошол мугалимдер ар тараптан азыр мисалы министрлик дагы жанагы инновация багытына көңүл бөлүп, документтердин санын кыскартуу боюнча иштерди алып барып мыйзам чыгарбадыбы? Ошол деген мугалимдердин баягы өзүн өзү өнүктүрүүсү. Азыр мына өзүңүздөр билгендей эле мугалимдерге караганда окуучулар акылдуураак болуп калды. Анткени аларда гаджет бар. Алар колдонгонду билет, ошол жактан эле карап алат да. Ошондуктан мугалимдер ар тараптуу жанагы батыштын болобу, чыгыштын болобу, билим берүү системасына дагы мындай көңүл бурганга мүмкүнчүлүк болот да. Биз ошондо гана мындай жылыш болот деп ойлойм да. Антпесе азыркы учурда мындай
билим берүү багытын бир эле министр алмаштырып коет же башка бир команда алмаштырып коет дегенден алысмын. Билим берүү тармагын биз качан оңдой алабыз? Билим берүү тармагын ошол биздин ата энелер, коом баардыгы тең ошол азыркы чыгарып жаткан сунуштарын, реалдуу сунуштарын биз колдоп берсек, ошондо дем күч болот дагы, анан кетет. Бирок менин оюмча 30 жыл мурункуга караганда азыркы учурда ушул билим берүү тармагын мына азыр биздин президентибиз дагы ошол нерсени колго алып, мындай эл үмүтү деген стипендиялык программаны чыгарып, мына азыр магистратура, докторантурага кеткендерге $100,000 чейин колдоо берип атат да. Менин оюмча, эгерде биздин мамлекет башчыбыз ошол нерсени колдоп берип атса, анда министрди да колдогон деп билебиз. Ошондуктан көп иштер жасалат деп мен ишенем. Сиздин жеке мындай сунуштарыңыз барбы ушул директорлор маселесине келгенде? Сөзсүз түрдө мен жана азыр эле айтып өткөндөй, төмөндө мектептердин директорлору жанагы ар кандай критерийлер менен кабыл алынат да. Мисалы 7 жыл ошол мектепте иштеш керек дегендей ар кандай өздөрүнүн усулдары бар да. Бирок ошол нерселерди мен алыш керек деп ойлойм да. Бизде Кыргызстанда бюрократия өтө чоң ролду ойнойт да, өзгөчө ушул агартуу тармагында. Ошондуктан бул жакка мындай адамдын тажрыйбасын дагы эске алыш керек албетте. Бирок адамдын ар тараптуулугун да алышыбыз керек да, коммуникациясын алышыбыз керек. Ошондуктан биз азыркы учурда Кыргызстанда жаш креативдүү директорлорго муктажбыз деп ойлойм. Ушул багытта өзгөчө иштерди алып барыш керек деп ойлойм. Ушул нерсени сунуштайм. Кадр барбы бизде ошол? Жок, кадр жок. Керек болсо мугалимдер дагы жаңы биз кабыл алып алдык, компетенттүү билим берүү депчи. Мугалимдер дагы ага даяр эмес. Анткени менен жогорку квалификациядан жогоркуга дагы талап бербейт. Азыр биз кризисте катастрофический, бирок билбей жатасыздар. Бул мына 30 жылга келип, ошо бышып калып, биз төмөн болуп атат. Мисалы кээ бир жанагы балдардын баалоо боюнча карасак 78ге чейин окуганды түшүнбөгөндү бар да, жана математикалык жактан кээ бир жерде 48%га чейин текшерүүлөрдө среднание деп коет да, орусча айтканда. Эми бул катастрофа. Анан жана айтып атпайбы, мына айлыгын көбөйтүп койду, баары жок чечилбейт. Анткени мен же болбосо жана мейли жакшы кылып тандап алдык, эң мыктыларды тандап алдык. Бирок мыйзамда академиялык эркин жок болсо аны кыла албайт. Дагы бир 3 жана 5 кадамдын бирөөсүн айтып атканым, бул финансалык эркиндик. Финансалык эркиндик. Мисалы директор өзү чечиш керек да, ошондой эркиндик бериш керек. Аны болсо ар бир адамдын же баланын башына карата каржылоо жүргүзүш керек да. Мындай айтканда ваучер. Азыр бизде Бишкекте ошонтип эле жүргүзүп атышпайбы? Ата-энелерден акча чогултуп атышат, каалагандай колдонуп атат. Оңдогондор оңдоп атат, оңдогондор калып атат. Эчтеке туура эмес. Жөн эле бул мындай элдерде мындай башка жака бул карап атат да. Мисалы жана ваучер, мына президентибиз жакшы айтты. Ваучерге өткүлө механизм катары, инструмент катары колдонгула депчи. Бизде мисалы 2006-жылдан бери ошо ваучер нормативка деп киргизилген, нормативдүү каржылоо боюнча. Ар бир балага 20.000-ден 30.000-ге чейин каралган. Бирок буну билим берүү министрлиги ошо мектептерге жана каржылайт да. Аны андай болбош керек, системаны өзгөртүш керек. Ар бир ата эне биз балабыз кайсы мектепке барса, мейли жеке менчикке барса дагы ошо мамлекеттин акчасы ошо менен барыш керек. Ошондо гана жанагы айтып аткан биз өзгөрүштөрдүчү, эгерде мектеп мугалимдердин программа жана стандарттан кем эмес өзүнүн программа авторский программа болобу ошо мектептинчи, ошондойлорго азыр бюрократия жолдору кысып мыйзам боюнча жана башка жоболор боюнча бербейт. Ошон үчүн муну комплекстүү караш керекпиз. Кадыр болсо жыргап атышат. Мисалы айылда комплекттүү, малый комплект аз балдар окуйт да. Мисалы шаарымдын мугалимдери менен айылдын мугалимдерин салыштырбагыла. Мисалы айыл жергесинде карасак, мугалим болуш үчүн жана айтып атышат, бир жылкы берет депчи. Ошондой директор болсо тигини 5 жыл эметпи де, өз эркини кимиси тууганы, кимиси көп берет деп, ошондой туура эмес эмелерге келип калдык да. Демек ошону азыр бир кандай бир жолдор менен чечиш керек, комплекс менен. Бул мыйзамды киргизиш керекпиз. Ошон үчүн жанагы ваучерди киргизиш керекпиз. Ваучер болсо биздин балдар кайсы
жакка барса ошол жакка барат. Ошондо гана жанагындай конкуренция болот. Ал үчүн жанагындай директор, мектептин директору, анан жамааты кандай бир өздөрүнүн балдар бизге келиш үчүн шарттар түзүш керек. Биз айтпайбыз жана айылдагы алыскы жерде, тоолуу жерлердеги жанагы мындай мектептер эмес, райондордо болобу ошондой жакын шаардын ичинде да ошондойду киргизиш керекпиз да. Этап менен мындай баскычтар мененчи. Бирок жанагындай мына айлыгын көбөйтүп коюптур, анан биз тандоо директор кылсак эле тим эле билим берүү өзгөрбөйт. Бул аябай ката. Биз мындай популизм кылып бир нерсени киргизип коебуз, элге мактанып коебуз. Бүгүн министр бар, бүгүн өкмөт башчысы бар, эртең жок. Кадыр мына 30 жылдан бери канча алмаштырды, эмне ошолор жооп бердиби кадыр? Мен жооп Ошо билим берүү кадыр кудукка түшүп кетти. Кудукка түшүп кеткен саста билесиңер эмне жакшы. Ошондой абал жакшы, аякта жылуу, комфортно, баягы көнгөн, керек болсо чай берип коет, баягы эле жемкорлуктун үстүндө жүрөт. Ооба, агай, сиз жакшы нерсенин бир учун чыгардыңыз да. Биз жанагы директорлорду кайра өткөндө мен ошол министрликтеги бир адистер менен сүйлөшсөм, ушул директорлорду алмаштырсак эле мындай таптаза алмаштырабыз деп атат да. Менин оюмча, кайра эле жанагы тааныш билиштик, тууган дагы жогору жактагы өздөрүн коргогон адамдар аркылуу кайра эле ушул директорлор ордуна келип алат деген нерсе бар. Ал жок болсо дагы, жанагы мисалы мен болдум да, мен мисалы директор, бирок мен жана мыйзам менен же жанагы эмелер менен мен аякта эркиндик албайм да. Эгерде мен ваучер болсо, мен кандай бир жамаатымды өзгөрөм. Эгерде мен мугалимдер даяр болсо, мугалим дагы ваучер менен бизде мисалы республикалык борбор бар да, жогорту боюнча. Анан Арабаев национальный университет тиги Ошто көлдө эле борборлор бар. Ошол жака барып эле окуйт да, башка жака болбойт да, мамлекет. Ошон үчүн мугалим дагы мен кайсы жака же мисалы биздин уюмга барабы, биз жогорку инновациялык жактан жогорту боюнча ваучер менен келсе, анда жана конкуренция көбөйөт, мындай атаандаштар көбөйөт. Ошондо базар экономикасы өзүнүн ордуна коюп коет. Замир мырза, мейли ушул конкурстук негизде директорлорду мындай башынан алмаштырды. Бишкек шаарын эле алалычы, башынан алмаштырды дейли. Мурунку азыр иштеп аткан директорлордун баары кетти, жаңы директорлор келди. Бирок эмне өзгөрөт деген? Бул жакта деген, мына азыр деген биз туура кабыл алышыбыз керек. Эң биринчиден азыр мугалимдердин неме жанагы квалификациясын текшерип атышат, ошого жараша сынактар өткөрүлүп атат. Бул нерсе боюнча билим берүү министрлиги иштеп атат. Ал эми айлык майына боюнча айта кетсем, бул жактагы мырза айтып атат, что айлык акы көтөрүлдү, бирок эч нерсе өзгөрбөйт деп атат. Бул жакта деген агартуучулар булар эне ата ошо балдарын багышат, мисалы 15 миң алган мугалим азыр 30 миң 35 миң айлык алып атат. Эми албетте бул деген ошол үйдүн деген мындай социалдык жактан өзгөрүшүнө экономикалык чоң колдоо да, мисалы. Ана ошол нерседен да пыш чыгарып мындай сындаганга жарашанда демек сунуш беришпейби? Эгер ошол нерсени кыйын билсең да барып иштешсин ошол тармакта. Мен өзүм ушул билим берүү тармагында көп жылдан бери 4 жылдан ашык америкалык билим берүү мекемесин жетектедим Кыргызстанда, бул жакта филиалын. Анан баягы көйгөйлөрдүн баарын билип жүрөбүз да биз да. Бирок биз деген субъективдүү эмес, объективдүү караганды үйрөнүшүбүз керек да. Мындай могул нерсени туура кылып атат, бул нерсени туура эмес кылып атат деп. Азыр мисалы жанагы реформалардын да бир бөлүгү катарында жанагы 12 класс боюнча да айта кетейин да. Мисалы 12 класс бул биз үчүн өтө керек нерсе. Бул эл аралык деңгээлде, эл аралык аренада алып караганда, мына мен деле өзүм чет өлкөдө окугам, мисалы көпчүлүк балдар мисалы Германияга, Европага тапшырганда бир жылын жөн эле баягы өткөрүп коюп атат да, мисалы. Убакыт учкан куш да, мисалы. Ошол нерсеге эл аралык стандартка жооп берип, балдар мына 12 класс менен кетет да. Бул 12 дегенде азыркындай эле, бирок 0 классты жылдырып коюп атат да, 1-класска мисалы. Анан эми биз деген бөйрөктөн директорлорду алмаштыруу бир нерсе өзгөртөбү? Да, бөйрөктөн шыйрак чыгарбашыбыз керек. Ал эми директорлорду алмаштыруу мына могул сынактын негизинде азыркы учурда баш аягын алып карасак бир 50%га чейин директорлор толук кандай өзгөрүшү толук мүмкүн да. Потому что бизде азыр мындай квалификациялык ошо требованиясын буга чейин текшерип келген эмес. Азыр уже 2021-дин соңунан баштап бул нерсе башталган. Азыркы учурда менин оюмча өзүнүн натыйжасын берет. Бул боюнча да катуу иштерди алып барып атышат да. Мындай жакшыны жакшы, жаманды жаман дешибиз керек. Билим берүүгө сиз багы таасир береби? Мен азыркы учурда билим берүү жаатында Кыргызстанда кандайдыр бир деңгээлде өсүү бар деп эсептейм.
Анткени буга чейин мына Купешев 1 жыл отурду, эмне кылды мисалы? Өзүңөр жооп берсеңерби, эмне кылды мисалы? Ошондуктан азыр биз кылып аткан адамды кылып атат деп колдошубуз керек, кылбай жатканды кылбай атат дешибиз керек мисалы. Министр чындап эле мындай министрликтин алдына көп реформаларды жасайм деп көп нерселерди элге дагы жарыя кылды, өзүнө дагы көп милдетти алып атат. Ошол эле учурда билим берүү тармагындагы агартуучуларга дагы бир топ талаптарды коюп атат да. Ана жалпысынан ушул реформаларды алып караганда эмнеден баштаган туура? Мисалы, азыр ушу 12 жылдык жөнүндө айтылып атат, директорлорду тандоо боюнча көп коомго көп нерсе чыгып калды да. Мен жанагы айтып кеткендей, мектептерди эркиндик бермейинче, жоопкерчилик аларга бермейинче, кандай сонун мүмкүн чын эле таза өткөн талап менен директорлорду тандайбыз. Мына акчасын көбөйттүк, бирок түшүнүп атпайсың. Мисалы, мен мектепке барсам, мен өзүмдүн балдарды окутам дегенди мени директор мектеби ушул системаданчы эркиндик бере албайт. Анткени бизде башка мамлекеттик стандарт, предметтик стандарт менен баалайт да. Мисалычы, ошон үчүн биз бул болбойт. Мунун баары кандай десем мен таарынтпайтчы, жарым эле жумуштар болуп атат. Агай, ушул жерден бир суроо берейинби? Эркиндик бергенде жанагы сиз айтып аткан нерселер, механизмдерди айтып атпайсызбы? Ошондо жанагы азыр мектептердеги болуп аткан коррупция, жана миллиондорду айлантып аткан директорлор, дүйнөнү кыдырып келип аткан директорлор, хан бий болуп алган директорлорду, мисалы, ошондой система болсо, мындай жакшы иштеп кетет дегенге кепилдик барбы? Ооба, кепилдик бар. Анткени мен бул дүйнө жүзүндө практика. Эгерде биз ошо конкуренция болсо, мисалы, мугалим өзүнүн программасы менен стандарт уста чатак, ал аябай мындай татаал да, ошону жөнөкөй кылып, анан биз моделдерди тандаш керекпиз. Эмнени баалайбыз? Мисалы, мен баалоого каршымын. Негизи мектепте баалоо коюп атпайсызбы? Баалагандан кийин бирдемке бериш керек. Биз эчтеке бербейбиз. Ошон үчүн биз же конкуренция күчтүү меритократиялык Сингапур вариантын алыш керекпиз. Ал жакта бирдемке берет. Сен мектепти мыкты бүттүңбү? Жакшы жерде окуйсуң, жакшы жерде иштейсиң, кийин келечекте бай жашайсың деген. Аларды эгерде финдикти алсак, аякта Финляндияныкы же Эстонияныкын алсак, же башка Европа мамлекеттерде, аякта баасы роли ойнобойт. Аякта бала бактылуу болсоң, бала кечээ бактылуу өстүң деген, алар биз ошо модельди кеңешип, кандай модельди алабыз деп. Анан ошого карата жанагы эркиндик менен ошо программага катары стандарттар да өзгөрүлөт. Мындай стандарттыбызчы. Анан ошондой комплексти башташ керекпиз. Замир мырза, жыйынтыктоочу сөз, сизге убактыбыз өтө аз калды. Кыскача айтсаңыз, эмнеден башташыбыз керек реформаны? Билим берүү тармагы чоң тармак, анан көйгөйлөр да көп болуп атат да. Албетте, бул жактан биз толук кандуу комплекстүү түрдө башташыбыз керек. Андан сырткары азыркы учурда ошо билим берүү министрлиги кандай сунуштарды берсе, ошол нерсени да эл толугу менен колдоп бериш керек, ата-энелер да. Ошондо бизде толук кандуу өзгөрүү болот да. Азыркы эгерде биз азыркындай эле сындап эле диван эксперт болуп эле бирок сындагы керек да. Отура берсек, анда өнүкпөйбүз. Бизге сын керек албетте, бирок сын керек, конструктивдүү сын керек да. Сындаганга жараша сунуш бериш керек. Анан трактористи деле, таксисти деле ар бир адам келип эле өзүнүн билбеген тармагына эле сунуш бере берсе болбойт да. Бул жакта кесипкөй адамдар өзүнүн тармагында иштерин алып барыш керек. Ар бир адам өзүнүн ишин так аткарганда, анан бир жакшы бир өнүгүү болот деп ойлойм да. Анан ар тармактан эле келип эле баштарын сала берсе, сөзсүз түрдө өнүкпөйбүз. Биз албетте башка система, сиз айткан Сингапурдун системасы, Түштүк Кореянын системасын биз алып, ошондон кандайдыр бир жакшы жактарын алып, ошондон бир курасак, бир жакшы бир система чыгат деп ойлойм да. Бирок биз, мен айтайын дегеним, туура бир багыттарын алып, анан өзүбүздүн менталитетке, өзүбүздүн каада салтка, өзүбүздүн ой пикирибизге жараша системаны иштеп чыгабыз деп ойлойм да. Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт тилекке каршы соңуна келип калды. Бул билим берүү тармагындагы реформаларды бир 40 мүнөттүн ичине батыруу мүмкүн эмес. Кийинки берүүлөрүбүздө дагы талкуулайбыз деп сөз берейин. Ушуну менен программабызды жыйынтыктайлы. Саламатта туруңуз.